Салыктарды камсыздандыруу жана башка төгүмдөрдү чогултууда азыр баштагыдай маселе жок. Салык төлөөчүлөргө сапаттуу кызмат көрсөтүү, салык органдарынын иштерин уюштурууну жакшыртуунун негизинде ийгиликтер жаралууда. Бул кызмат өкүлдөрүнүн пикири. Мурдагы bundan 5-10 жыл мурда биздин планыбыз, 10 жыл мурдагын айталы, биз жаңы жумушка кирген маалдарда планыбыз биздин 10 миллион тегерегинде, 7 миллион 10 миллионго чейинки тегерегинде болчу да, бир айлык планыбыз. Азыр мына буйраса 30 миллиондон 50 миллионго чейин кийинки айларда. Средний 30-35 миллион болжолдуу түрдө план аткарабыз бир айда. Ал деле ошо салык төлөөчүлөрдүн салыктарын жашырбай, салыктардын өз убагында төлөгөндүгүнүн бир жыйынтыгы болуп атат. Бул жерде салык төлөөчүлөр менен салык органдарынын, салык кызматкерлеринин ортосундагы байланыш, аларга түшүндүрүү иштеринин туура жүргүзүлгөндүгү. Сузак райондук салык кызматында 6 бөлүм бар. Ар биринин өзүнө таандык милдеттемелери берилген. Кызматтын социалдык фонд бөлүмүндө жер үлүштөрү камсыздандыруу төлөмдөрүнүн негизинде план ишке ашкан. Жалпы ишкерлерден төлөнчү жер үлүштөрү боюнча камсыздандыруу төлөмдөрү, жеке ишкерлер боюнча камсыздандыруу төлөмдөрү болуп бөлүнүп жети пландар берилет. Бул боюнча жеткирилген пландар 2021 жылы жалпы план 108%га ашуу менен аткардык жеткирилген планга. Салык кызматынын негизги милдеттеринин бири болуп салык жана башка төлөмдөрдүн эсебинен мамлекеттин бюджетин толтуруу эсептелет. Республиканын салык системасына жүргүзүлгөн реформалар салыкты башкаруунун сапаты жакшыртууга мүмкүндүк берди. Бул болсо салык жыйымдарына да таасирин тийгизип, келип түшүүлөрдүн суммасы жыл сайын өсүп жатканын кабар берет. 21 жылы салык боюнча 422 миллион 134 миң 400 план жеткирилсе, 445 миллион 137 миң 700-гө 105,4%га аткардык, же болбосо 22 миллион 979 миң 300-гө көп аткардык. 2020 жылдын бир жылына салыштырмалуу 2021 жылы 82 миллион 107 миң 400-гө көп аткардык, болбосо 122,6%га көп аткардык жеткирилген. Калкка кызмат көрсөткөн кызматтын сапаты жана саны боюнча бир кыйла өнүгүү жолуна түштү. Салык төлөөчүлөр менен иштөөдө жаңы технологиялар менен көз караштар киргизилип, салыктык башкаруунун иш процесси автоматташтырылды. Кызмат көрсөтүүлөрдүн бири бирдиктүү терезе. Салык кодексиндеги жаңы мыйзамдарды элге жеткирүү, түшүндүрүү, анын ичинде кассалык контролдук машиналар боюнча да маалыматтар ишкерлерге жеткирилүүдө. Өкмөтүбүздүн 2020 жылы 356-24 жылында чыккан 356 токтом бар болчу пилоттук программа менен бүгүнкү күндө ККМди койдуруу жүрүп жатат. Өзүнүн угунда эле бизде Сузак районунда бир эле базар бар, Байыр базары. Ал жерде 130дай жеке ишкер эмгектенет. Ал жерге биз түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Бүт баары бизде наразычылык жок. Буюрса өзүнүн угунда эле ККМге элдер туура эле кабыл алуу болот. Ачык айкын иштөө, көмүскө экономиканын жүзүн ачуу, салык төлөөчүлөр менен бирдиктүү ачык кызматташуунун артында мамлекеттин бюджетин толтуруу милдети турат. Гүлжина Мындоева, Байман Тургуналиев, Сузак району.